интернетим жакшы иштебей жаткандай. Кире бериңиздер, айымдар. Аз кабыл алалы, иншаллах. Так. Интернетте баштады окшойт. Ассаламу алейкум. Раножа кандайсыз, жакшысызбы? Рахмат, өзүң кандай? Зада жакшы? Жакшы, рахмат. Жакшы, рахмат. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Рамазан айында кыйналган жоксуздарбы? Айла сон, бардыгы сон. Кудайга шүгүр. Машалла. Орозоңуздар, Алла таалам орозоңуздарды кабыл кылсын, иншаллах. Амин. Жана биздин ушул катталуучуларга айтып аттым эле, буюрса бизде сонун темада маек болот. Бул маек ушул баланын өзүнө болгон ишенимин кантип биз арттыра алабыз, ушул теманын алкагында. Анткени бүгүнкү күндө чындыгында бул кичинекей балдарды деле эмес, бул чоң инсандарда деле чоң көйгөй экен. Анткени биз көпчүлүк учурда өзүбүзгө болгон ишенимди мындай жогорулатуунун ордуна биз дайыма өзүбүздү төмөн көрөбүз да. Ушул жаатта көп көйгөйлөргө дуушар болот экенбиз. Ошон үчүн Раножеге эң эле алгач ушу бир башында ушу суроону бергим келет да. Негизи өзүңө ишенген бала кандай болот? Анан ушундан кийин анан уже негизи өзүнө ишенимдүү болуш үчүн бала эмне кылыш керек деген суроону бергим келет да. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу баардыгыңыздарга салам. Орозоңуздар кабыл болсун. Өзүнө ишенген бала андай аракеттерден коркпойт. Аракетин баштайт да, дароо элечи, ой жок, менин колумдан келбейт, кыла албай калсамчы, мен өзүнө ишенбейт да. Мектепте окуганда деле, экзамендерге кирип атканда, сабактардан деле өзүнө ишенбей эле бардын артка канчалык окуса дагы өзүнүн артка жылдыра берет да. Өзүнө ишен. Анан өзгөрүүлөрдөн коркпойт, өзүнө зона комфорттордон кеңири чыга алышат, ар кандай иштерди баштай алышат өзүнө ишенген балдар. Өзүнө ишенген балдарчы. Өзүнө ишенимдүү балдарды биз тарбиялайбыз. Бул суроого көбүрөөк сүйлөгүм. Ушу боюнча эң айтып берсеңиз, эң бизге үчүн керектүү тема да. Өзүнө болгон ишеним, же күмөн өзүнө болгон ишеним жок болгон болсо, дайыма күмөн санай берет да өзүнөнчү. Кыла аламбы, кыла албайбы, колумдан келеби, келбейби деген сыяктуучу. Ушулардын баардыгы кичинекейинен калыптанат да. Баягы эле балалык кезден. Көп нерселерибиз балалык кезден калыптанат, өз кичинекейиненчи. Өзүнө ишенимдүү болуп, баягы андай болуп калсачы, болбой калсачы деп коркпой, бул өзүнө ишенгендик баланы ийгиликтерге жетелейт да. Ийгиликтерге жетелейт. Жашашат аларчы, бактылуу болгонго дагы жетелейт да. Бул сапат эң жакшы сапаттардын бири. Ишенгендик жок болгон болсо, бала канчалык жакшы аракеттерди кылбасын, мындай жакшы окуса, башы кыйын иштесе деле өзүнө ишенбеген болсо, артка кайта берет да. Артка ийгиликтер жарата албай эле өзүнө өзү ишенбей көп нерседен өзүнө мындай тоскоолдуктарды кылат да. Өзүнө өзү торойт да, көп учурдачы. Бул нерсеге жетиш үчүн албетте ата-эне жардам бериш керек. Баланы өзүнө өзү ишендирүүнү биз пайда кылабыз да. Бала өзүнө ишенбей калат. Эң эле ишендирүүсү бул ата-эне балага ишениш керек да. Биринчиденчи. Көп учурда балдарга ишенбей коебуз го, ишенбес кылабыз. Кой сен кичинекейсиң, колуңдан отура берчи деген сыяктуу сөздөрүбүз баланын өзүнө болгон ишенимин жоготот да. Кичинесинен биз биринчи эле кезекте балдарга биз ишенишибиз керек. Өзүнө өзү ишендириш үчүнчү. Анан канткенде баланын өзүнө болгон ишенимин күчөтөбүз, ушулар тууралуу айта кетейин. Биринчиден эле биз балдарга ар бир аракетин балашыбыз керек да. Баланынчы кичинекей кезинде мисалы үчүн жөрмөлөп аткан бала басайын деп там-тум этип баштады, ошол аракет кылып атат да. Дубалды кармап туруп
кийин чоңойгондон кийин мектепте башка нерсеге кызыгып көрөт, мисалы үчүн бир футбол ойногусу келип калат, жаңы аракеттер да ушуларчы. Сүрөт тарткысы келип калат, бир ыр жаттагысы келип, ырды башкача сонун айтып калат, мындай жаңы нерсеге кызыкканын ошо аракеттин биз баалашыбыз керек. Азаматсың, сен ушуну үйрөнгүң келип атабы, сен жаңы нерсеге аракет кылып аткан турбайсыңбы? Ар бир сөздү аты менен өзүнүн сөзү менен сүйлөгөндө бала дагы таанышат, өзүнүн сезимдери менен таанышат, ошо жаңы аракеттери жакшы экендигин ата энем сүйүнүп атат, значит бул жакшы нерсе экен деген ой калыш керек да баладачы. Ар бир жаңы баалап туруп биз байкабай коебуз да. Бул балада бир миң оюн эмени башын бир кылып көрө берет, бул окуп башталгандан бери канча футболго барды, ал жака танцага барды, бул жака бир эмесинин жыйынтыгы жок. Бара берет, кызыга берет экен эми бир нерсе токтолуп калаар, эми чоңойгондо акылына келгенде деп биз маани бербейбиз аракеттин. Биз тоңотпойбуз, кыла берет экен. Ушулар дагы баланын ишенимин жоготот да. Биз сен колуңдан келет, ушуну кылып көрө бер. Жакшы, сен өзүңдү табыш үчүн ушундай баардык нерсени, өзүң кызыккан нерселердин баардыгына проба кылып көрүшүң керек, аракет кылып көрүшүң керек, азаматсың деп колдоп баалаш керек да, баалаш керек. Колдоо менен баалагандын эми айырмасы деле бар да. Бала ошол кылган аракетине тартынбаш керек, уялбаш керек да. Биз болсо дагы эмнени баштадым, кечээ эле башка секцияга барып атпадым беле, бүгүн эмне болуп кеттиң эми? Кечээ эле адабиятка кызыктым, бүгүн эмне математика болуп кеттиңби деп эле койгон болсок, мыскылдоо да, булчу мыскылдоо кетип атат да. Баалаган жокпуз. Биз азаматсың, кечээ адабияттан жакшы көрүп жаттың эле, бүгүн математикадан аракетиңди баштапсың, азаматсың, сен менен сыймыктанам, мен өзүмдүн балам бул деген сыяктуу сөздөр менен айтышыбыз керек да, өзүнө ишеним. Бала ошо кичине эле биз каяктан баштадың дагы деген эле болсок, өзүнүн кылган аракеттеринен уялып баштайт да, балачы, уялат. Кылсам батамбы, апамды шылдыгына дагы кабылбайын деген сыяктуучу. Ошон үчүн ар бир кичинекей эле бир аракет баардыгын баалаганга үйрөнүңүз сиз ата энелер өзүчү. Экинчиден, ошол жаңы нерсеге аракет кылып баштады, биз бааладык, азаматсың дедик, анан кийин эле макташыбыз керек да, макташыбыз керек. Баланын кылган аракетин. Сен азаматсың, кечээ буга кызыгасың, сен баардыгына кызыгып көрөсүң, кызыгасың, эч мындай жалкоолонбойсуң деген сыяктуу. Анан сиз өзүңүздүн кубанганыңызды көрсөтүп, сен ушундай көп нерсеге кызыкканыңа мен кубанып атам деген биз өзүбүздүн кубануу эмоциябызды көрсөтүшүбүз керек балагачы. Бала ошондо ар нерсе кылып, апасынын кубанган жүзүн көргүсү келет да, балачы. Кубанган жүзүн дагы ошол аракеттерин күчөткөнгө аракет кылып баштайт балачы. Өзүн өндүрүш үчүн дагы бир маанилүү нерсе, өзүнүн көйгөйүн өзү чечкенге биз мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Көп учурда биз бала бир нерсени пут кийимин деле тазалай албай аткан болсо, биз тазалап коюшубуз мүмкүн, өзү чече алат да, ошол пут кийими кирип алып калды, бала өзү тазалай алат да. Ошо баланын колунан келген ишти биз кылып койбошубуз керек, мисалы үчүнчү. Баланын бир мектептеги көйгөйлөрүнө, садикте кичинекейиндеги бала үчүн көйгөй болуп эсептелиши мүмкүн, биз үчүн кичинекей нерсе көрүнгөнү менен ошону мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Же болбосо биз билиндирбей жардам беришибиз керек. Билиндирбей. Ошону сен кылдың дегендей биз артта турупчу жардам беребиз. Анан азаматсың, сен ошону өзүң кылдың, бүтүрдүң деген сыяктуу. Да, биз болсо өзүбүз жардам бергенден кийин да апалар көбүнчө акылдуулугубузду көрсөткүбүз келет. Мен кылдым го, мен болбосо эмне кылмак элең деген сыяктуу да. Кыйындыгыбызды далилдегибиз келет дайыма. Мен бүтүрдүм го ошону деген сыяктуу. Аял киши амал көй, акылман болуш керек. Күйөөсүнүн дагы, баласынын дагы бүтүрө албаган иштерин жардамдашып бүтүрүшү билиндирбей, бирок ошонун аркасында көлөкөдө кала бериш керек. Ошолордун ишенимин, өзүнө болгон ишенимин көтөргөн болсо эле, ошол үйдөгү айым дагы өзүнүн баркы көтөрүлөт да. Ошолордун айынан урмат сыйга ээ болот деген сыяктуу. Ошолорду баркталып, ийгиликтерди жаратып аткан болсо аялга жакшы да, чынбы? Ал дагы ооба, сөздөр жашайт да.
Биз болсо дайыма жолдошубузга деле, балабызга деле мен болбосом ошону кыла албайт болчусуң, уктуңбу? Мен кылдым го деген сыяктуу өзүбүздүн дайыма бул деген акылсыз да. Биз өзүбүздүн акылдуулугубузду ким менен эме талашып атабыз, кимге далилдегибиз келип атат. Алардын кайтасын өлтүрүп атабыз, өзүнө болгон ишенимин өлтүрүп атабыз да, жок кылып атабыз. Биз ажырата билиш керек да. Аял киши дайыма билим алуу жолунда болуш керек. Ошол аял кишинин билим алуусу мен эми үйдө эле отурам го, бала карап эле күйөөм иштетпейт деген менен ошол күйөөбүздүн ийгиликтүү болушуна, балдарыбыздын ийгиликтүү болушуна биздин билимибиз салым кошот да. Салым кошот. Үйдө отуруп алып ошолордо өтө чоң салымыбызды кошсок болот. Анан балаңыз үчүн кыйын болгон иштерди, биз кылып коебуз го көп учурда. Эми ой кыйналып кетти го деп балабыздын кыйналганын көбүнчө эне көргүсү келбейт да. Ошолорду биз кылып койгон болсок, баланын жөндөмдүүлүгүн жок кылып атабыз. Баланын жөндөмдүүлүгү жоголот. Ошол кылып коет деген сыяктуу жөндөмдүүлүгү жоголот. Анан ошону менен бирге өзүнө болгон ишеними да жоголот да. Өзүнө болгон ишеними. Ошол кыйын иштерди дагы дем күч берип турушубуз керек да. Ой кичине калдың гана, мындай кылсаң оңоюраак болот деген сыяктуу мындай оңой жолдорун көрсөтүп, баланын өзүн бүтүргөнгө биз мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Сиздин ашыкча камкордугуңуз, кээинки апалар ушунчалык ашыкча камкордук, гиперопека деп коет, ашыкча камкордук кылып, баланын көз башынан билип карап эле турат. Төшөгүн жейишти билбейт, бала баардыгын отуруп тамак ичип туруп кетишти эле билет да. Мындай бала деле өзүнүн буюмдарын өзү иреттегенге үйрөнүш керек. Ушулардын баардыгын ашыкча камкордугуңуз баланын өзүнө болгон ишенимдүүлүгүн жоготот. Ошону эсиңиздерден чыгарбаңыздар апалар. Анан дагы биздин дагы бир катабыз, баланын жашын унутпаңыздар да. Баланын жашын унутуп калабыз да. Бала жашына ылайыктуу бүтүрөт да. Балачы иштердичи биз дайындаган үйдү жыйнап кой дешибиз мүмкүн, же бир иштерди дайындаган болсо дайындайбыз, бирок ошол дайындап алып чоң адамдар бүтүргөндөй жыйынтыкты күтөбүз да бизчи. Баардыгы сонун болуш керек деген сыяктуу. Балага ишти жумшайбыз, бирок баладан чоң адамдай жыйынтыкты күтөбүз. Ошо иш биз буйруганда балага, баланын жашын унутпаңыз эч качан. Жашын бүтүргөнгө уруксат бериңиз. Эмне кылып койдуң, мына жер чала койм, эмнеге андай кылып койдуң деп уруша берген болсо, бала өзүнө болгон ишенимин жоготот да. Бир иш дайындайбыз, сонун бүтүрөт, балам кыйратат деп өзүбүзчө элестете албашыбыз керек да. Балабыздын жашын ошону айтып атам да, унутпашыбыз керек. Бала деген ооба, ошон да баланын иши чала деп айтабыз го. Уруша беребиз аркасынанчы. Ар баланын иши чала боло берсин, сиз эсиңизден чыгарбаңыз да. Сиздей кылып, оюңуздагыдай кылып, сиз гана бүтүрө аласыз да ал нерсеничи. Ошон үчүн баланы эч качан кыйнабаңыздар дейт элем да. Андан кийин баягы балдар сурап башташат, суроолорду берип башташат. Мындай 3 жаштан кийин ар кандай мектепке баргандан кийин деле суроосу көбөйүп кетет го. Ой бул жашыл, эмнеге күн тийди, күн каяка кирип кетти, ай эмне каяктан чыкты деген сыяктуу. Негизи эле бир балдардын ар бир берген суроолоруна биз сурай бербечи, жаман жататтың го, оозуңду басып турчу деп эч качан оозун жаппашыбыз керек. Кагып силкпешиңиз, урушпаңыз да. Мен балам көп нерсени билгиси келет. Аябай сурооң көп балам деп ушунда турушубуз керек да. Баягыларды чынында кайта дем күч берип, суроолорун берип туруш керек. Ошо суроону көп берген бала, апасы дайыма жооп берген. Билбесеңиз, мен азыр көрөйүн ушул нерсени, окуйун, анан сага түшүндүрүп берем. Мен өзүм деле бул нерсени жакшы түшүнбөйт экенмин деп айтсаңыз болот да. Кагып салганын ордуначы сурай бербечи. Же болбосо баягы менин досум бар эле, биологиядан иштейт го, ошолдон сурайлы, бул гүлдүн аттарын деген сыяктуу сурап берем деп, же ошол менен тааныштырып, кызыбызга ошол нерселерди, мисалы гүлдөргө көп кызыгышат, аттарына, чөптөргө, ошолну билген адам менен жолуктуруп тааныштырсак болот. Же болбосо азыр интернет көп го, өзүбүз деле окуй коюп балдарыбызга сонун кылып түшүндүрүп берсек болот да. Кечке эле сиз нерселерди карап бербей, балабыздын суроосуна даярлансак жакшы болот да бизчи. Ошондо мектеп берип апасынан кагуу укпаган бала мектепке барганда тез кабыл алат да, баягы жаңы маалыматтардычы. Кызыгуусу күчөп тез. Баягы кагуу жеген бала
мектепте деле кагуу жеп жаңы нерсени билген бул жаман нерсе турбайбы деп сиңип калат да. Себеби апасы кагып атпайбы, ал жаңы нерсени үйрөнгүсү келип турганда апасы кагып салды. Значит, апама жакпагандан кийин бул эчикеге да жакпашы мүмкүн. Ошо жаңы нерсе мен үйрөнгүнүшүм апама жакпайт деген ой менен биз урушуп алабыз да. Анан балдарыбыз эмнеге мектептен жетишпейт, эмнеге сабак укпайт деп налый беребиз. Аркасынан ошолорду биз жок кылган, баланын кызыгуусун убагында биз жок кылган. Ошолорду эске тутушубуз керек балдаргачы. Эч качан менин кызым дагы 3 жашта да. Анан кызыгып сурай берет да. Азыркы моментте ушул аябай кызыккан учур экен чындыгында. 3кө чыгып, азыр өзүм да көрүп атам да. Бир жака чыксак эле сөз: апа бул эмне? Апа бул кандай? Апа бул какой цвет? Деп мындай цветтеринен бери баарын сурап турат да. Анан кийин демек бул азыр, демек дүйнө таанымы ушунчалык кеңейип, баарын билгиси келип атат экен деп түшүнүп калдым да. Кагып силпесең, мектепке барганда аябай зээндүү, ар бир сабакты өзүнө сиңирип алган бала болот да. Анан кийин эле апалар көбүнчө ушунун оозу жабылбады, сурабачы, оозуңду жапчы деген сыяктуу өзү кагуу жеп калган бала мектепте дагы кызыгуусу жок болот да. Себеби айтып мен кызыксам апам урушат деген сыяктуу аларда ошондой ан сезиминде сиңип калат да. Анан кийин сындабашыбыз керек, биз баланы сындабашыбыз керек. Ушул сын эң жаман нерсе да. Өзүнө болгон ишенимин талкалайт, жоготот, өтө чоң зыян алып келет. Өзүнүн самооценкасынын пайда болушуна да зыян алып келет. Бул сынчы. Биз аябай көп сындайт экенбиз да балдардычы. Анан өзүнүн маанилүүлүгүн жоготот да. Өзүнүн маанилүү адам экендигин унутат да, биз сынай бергендечи. Азыр карайсың да, мындай сүйлөшөсүң, аябай жакшынакай жөн эле айымдарыбыз мененчи, жөн эле сулуу, жайнап, акылдуу десең акылдуу, бирок өзүнүн маанилүүлүгүн билбейт да, коор болуп жүргөндөр көп да. Ошолор дагы кичинекейинен калыптанат да. Ар бир адам өзүнчө ар бир адам Аллахтын ушундай сонун эме жаратканда, ар биринин өзүнүн изюминкалары бар да. Айымдардын, эркектердин деле ар бир адам өзүнчө бир баалуулуктарга ээ. Ар бир адам өзүнүн бир мүнөздөрү, сапаттары менен маанилүү да. Маанилүү күчтүү. Ошо өзүбүздүн маанилүүлүгүбүздү билбеген бул өтө жаман нерсе да, кор болосуң да. Ошону ошол бизди кичинекейибизден көп сындап койгондо биз өзүбүздүн баркыбызды, өзүбүздүн маанилүүлүгүбүздү, баалуулуктарыбызды жоготобуз, билбей калабыз да. Ошон үчүн эч качан балдарыңыздарды сынабаңыздар деп айтат элем да. Бала жаңы иш эмнеге баштай албайт? Бизде аябай көп да, азыр 50 жашка чыкса деле жаңы иш баштай албай коркуп беришет да. Мүмкүнчүлүктөрдү деле айтасың да, мындай баардык шанс келип атса деле жок деп коюшат да, аркага кетип же ошо ишти баштагандан өздөрүн таппагандар көп. Эмне үчүн? Себеби ошол чоңоюп калса деле апасынын сынынан коркот да. Ушул ишти баштасам мен болбой калса, баягы кичинекейинде апасы сынап койгон да. Койчу, сен колуңдан эмне келмек эле, айттым эле го, баштабай дедим эле го, баштабай эле койчу, өзүң ылайык ишти кылчы. Сен кичинекей балдарды мурдуңду жакшыраак тартып алчы, сен буга кызыкпай эле койчу деп айткандарды көрүп жүрөгүң ооруйт да, кадимкидейчи. Ал баланы талкалап атат да. Кийин да чоңойгондо дагы ошо чоң киши болуп калганда деле, чоң аял болуп калганда деле жаңы нерсе баштагандан ошо апасынын ички үнү жаңырып берет да ичиндечи. Койчу, колуңан ишти, келген ишти кылчы депчи. Дагы ушул ишим болбой калса, мен да шылдыңга кабылбайын, адамдардын шылдыгына кабылбайын деп. Апанын сөзү ушунчалык биз үчүн маанилүү да. Ичибизде өмүр бою ошол үндөр бизге жаңырып турат да, кулагыбызгачы. Бир ишти баштайын деп атканда, мен сага ишенем балам, колуңдан келет, сен баардан кыла аласың, сен аракетиң күчтүү, сен зээндүүсүң, сен кыйынсың, акылдуусуң деген сөздөр жаңырып турса, кандай сонун бала любой ишти баштабайбы экен, любой ишти баштап кетпейби экен. Ошон үчүн бул сын деген нерсе өтө жаман нерсе да. Апалар, эч качан балдарыңыздарды сындабаңыздар. Тилиңиздерди тиштеп, аябай сабырыңыздар түгөнүп баратканда дагы баягы жаман сөздү оозуңуздардан чыгарбай кармап калганга аракет кылыңыздар дейт элем да. Анан бала ката кетирет да, эми ар кандай иштерде ката кетирип коюшу мүмкүн, иштерди биз айткандан туура эмес кылып коюшу мүмкүн. Ошол баланын катасын биз кабыл алышыбыз керек да.
балам жаңы нерсе үйрөнгөнгө бул шанс деп ойлошубуз керек да балагачы. Көрдүңүздөрбү? Бала ката кылганда биз дароо эле жардамдашып аны оңдогонго жардамга шашылбайлы да. Бала ошол катасынан өзү кийин ошол эле учур келип калганда аны башкача кылып чечкенге аракет кылып баштайт да. Баланын ойлонуусу күчөйт, жөндөмдүүлүгү күчөйт, аракети башкача болот да, кийинкисинде башкача кылып көрөт да. Дайыма баланын иши ката болуп калганда биз чочуп кетип урушуп ийген болсок, же болбосо баягы жардамдашып ошол катасын чечип ийген болсок, анда албетте бала кийин ошо ийгиликтерди жаратышы кыйын болуп калат, өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө, өзүнө болгон ишенимдери жок болуп калат да баланынчы. Балага ошол дагы биз кабыл алып, жаңы үйрөнүүгө шанс деп, анан кийин балага мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Кийин эле ошол ката деле кайталанып калса, бала башкача аракеттенет да. Анан баягы баланы биз ишендиришибиз керек да, ишеним көрсөтүшүбүз керек. Ата эненин ишеними бул балага эң чоң мотивация болуп берет да. Биз көбүнчө эртең менен тургандан баштап кээ биркилер балдарга туура эмес ишеним киргизебиз. Эртең менен эле баягы мектепке тургузуп баштайбыз да, бала эми доор эле туруп кетпейт да, тур дегенде эле туруп. 10 жолу айтса, сен уйкучусуң, жалкоосуң, мындай болсоң сен кандай чоң ойгондо иштейсиң деп эле балага баягы өзүнө ишендирип атабыз да, сен жалкоосуң деп ишендирип атабыз да, көрдүңөрбү? Күнүгө уйкучу тур десек, бала өзүнө мен уйкучумун да деп боло берет, мен уйкучумун деген ишеним кирип атат да өзүнө өзүчү. Ошон үчүн мектепке баргандан кийин эжекелери ишеним киргизиши мүмкүн. Сабактан жалкоо эми кылбай келипсиң, сен жалкоосуң деген сөзгө уккан болсо, бала ооба мен жалкоо экенмин да деген өзүнө болгон ошондой жалкоомун деген ишеним кирип калат да. Ата эне ошон үчүн балага сен кандай сыноо келбесин, сен күчтүүсүң. Жашоодо ар кандай ката кетирлер болот, ар кандай жагымсыз учурлар кездешет, ошолордун баардыгын сен жеңип өтөсүң, мен сага ишенем. Сени мен күчтүү кылып тарбиялагам, сен акылдуусуң да деп ишеним киргизишибиз керек да балагачы. Анан сөзсүз сиз өзүңүз эмнени билсеңиз балага ошону үйрөтүшүңүз керек. Биз эмнени үйрөтүп ошолорду сүйлөп, булар түшүнбөйт деп сүйлөбөй койгон болбойт да. Эмне жаңылык угуп келсе, баардыгын булардын кругозору да өсүш керек да балачы. Эми апа айтып бербесе, ким айтып берет, чынбы? Апа менен көбүрөөк убакыт болушат да. Биз балага сонун үлгү болуп беришибиз керек, өзүбүз үлгү болуп беришибиз керек. Ата болгусу келет да, көп балдарчы кичинекейинен ошо үмүт тутушат, апасы, атасы баатыр, герой көрүнөт да кыздарга, балдарга. Атамдай ошо герой болуп көрүнүп аткан атасынан кечке кыйшайып, үйдө тамакты жамбаштап жеп, телефон чукулап отурган болсо, бала деле ошондой болгусу келет да. Мен атам деген значит, жакшы нерсе экен да деп. Ошон үчүн баягы биз бирөөнүн көзүнчө эле сыйлуу болуп жакшынакай отуруп калбай, үйгө баргандан кийин өзүбүзгүдө деп баягында алына деп чайнап жутуп, жамбаштап чай ичип, майкачан отуруп алып эле как деп кекирдине жаман кылып жортарыбыздын баардыгын балдардын алдында көрсөтпөй, кайда ошо кандай эле мейманга балдар бизден үлгү алып атат да. Балдар бизди ошон үчүн балдардын жанында биз өзүбүздү жакшы алып жүргөнгө аракет кылышыбыз керек да. Биз балдарга отуруп алып, койчу ошо мектебиңде ошол эжекең эмнени үйрөтөт экен деп эжекелерин жамандап, бирөөлөрдү койчу деп өкмөттү жамандап деген сыяктуу жашоого бала жашоо жаман турбайбы деп жашоодон да коркуп баштайт да. Анан кийин эле бул бала каяктан тартып калган, биз жакшы эле тарбия бердик эле го деп айтышат да көп ата энелерчи. Бала ошо сизди эле тарткан деп айтасың да, эми тарткан. Ооба да, мен жакшы эле сөздөрдү айтканмын, мен буга жакшы тарбиялагам деп. Сиздин жакшы сөздөн дагы сиздин үлгү болгонуңуз жеңип кетет да. Бала сиз айтасыз, анан сиз өзүңүздүн үлгүңүз, бала үлгүнү тандайт да. Сөздөр бала чыгып кетет го деген сыяктуу. Ооба да. Үйдө балдарга жакшы үлгү болуп беришибиз керек. Бизчи көчөдө бир көргөн бирөөлөргө жакшынакай үлгү болуп көрүнүп, үйгө келгенде билерсиң да. Башка өзүбүздүн мүнөзүбүздү көрсөтпөсүн десең, ооба. Ата эне, ооба, сөз өзү ушул нерсеге толук түрдө кошулдум, Рано эже. Мисалы,
баланы эгерде биз негативдүү сөздөр менен тарбияласак, ошол жан дүйнөгө мисалы чоң адамга деле постоянно бир негатив сөздөрдү айткан сайын ал сиңип алат го. Ооба мен ошондоймун, ооба мен ушундаймын, уже буну серьезно кабыл алып баштайбыз да. Демек ал балага канчалык биз жылуу, жумшак сөзүбүздү арнап, жакшы айтып, сенин колуңан келет деп дайыма ишенимдүү түрдө ага дем күч берип турсак, демек ал адамдан эң сонун адам Жакшы чыгат. баланы ийинен чыгарткан дейт го. Деген сөз жаман адамды жакшы кылат дейт да. Кечке сен жакшы сөз айта берсең, жинди болуп калыптыр деп көчөдө калган адамга деле оңолот деп да, мындай. Булар эксперименттен өтүп бардыгы иштейт. Анан өзүбүздүн балдарыбызга ушу жаман сөздөрдү айтып эле кечке уруша берген болбойт да. Жазышат да, көп нервный болуп калышканда көп эле жаш апаларчы, балдарымды уруйм, урушам, өзүмдү кантип кармайм деген суроолор өтө көп келет. Мен ушул жаатта аябай жаман болдум. Өткөндө башка эле улуттун өкүлү экен. Мындай остановка жакта Гоголя көчөсү жанынан келаттым. Келатсам бир бала, 4-5 класста окуган бала. Ушундай чоң араба, аны эми чоң киши араң көтөрөт да. Ошондой арабаны көтөрүп келатат. Артында апасы тиги кичинекей лялька баласын немеге коляскага салып алып кетет да. Ошол кичинекей бала эч нерсени түшүнбөйт да. Кыйкырып урушуп кетип атат да. Аябай ыйлagым келди. Ушул балалардын келечеги кандай болот депчи. Ушундай адамдарды көрүп көңүлүң ооруйт экен. Эми жашоодо мындан сырткары биздин кыргыз эле инсандардын арасында деле бар да, жок эмес да. Анан жанакы анын неме боюнча сурагым келет да, анан ушундан сырткары жана баарлашуу боюнча. Адам түн оюн ачык айта албай, бирөө менен сүйлөшкөндө баарлаша албай, ушундай адамдар өтө көп да азыркы учурда. Ошондой кесиптеги себеби айтып айтсаңыз. Бул деле ошо бала аягы эле ата энеси тыкканда кичинекейиненчи. Мен деле кечээ эле кетип атканда көрдүм да. Кичинекей кыздар бир 3 жашар же 4 жашар кызды апасы көчүгүнө коюп уруп атат да. Кыз күнү ысык болчу, күнү ысыкта мүмкүн суусадым деп айткандыр, же кичине баскым келбей атат, чарчайт да балачы. Баскым келбей суусадым деп өзүнүн кыйналганын айтып атат да, кыз айтып атса, унчукпай бас деп апа уруп атат да. Мисалы үчүн элдин көзүнчө көчөдө уруп аткан кыз бул экинчи өзүнүн эмне сезип атканын айтпайт да. Себеби мен айтсам дагы урат, элдин көзүнчө уят болуп атат. Үйдүн ичинде урушса дагы анча билинбейт, мына элдин көзүнчө урушкан адам такыр кайта сүйлөбөй калат. Ошо экендерин жабып, балдар аябай эмоция, баягы Европаларда дагы адамдарды көрсөң эмоция сыртында күлкүсү келсе күлүшөт, ыйлагысы ыйлайт, көз жашынан эле уялбайт. Биз аябай эчтекени чыгарбай эле робот боло беребиз го, мындай билиндирбей сезимдеримди чыгара албаган, баардык ичинде терс сезимдери катып калган адам сөз менен эле чыгара албайт да. Баягы сезимдер толкуп турган адамдын сөздөрү чыкканда дагы баягы үнү толкунданып кетет, каргылданып кетет, ыйлагың келип кетет, титиреп кетет деген сыяктуучу. Кеңири өзүнүн оюн айта албайт да. Өзүнүн оюн айттырбайбыз биз балагачы. Бала ошо мен кыйналып калдым, мен бир жака барбайм деп айтты кичинекей балдарчы. Биз бир жака даярданып алдык, тойго кетип атабыз, мен барбайм деген болсо, сенин оюңду ким сурап атат дегендей эле мамиле кылып коет да. Сен койчу, унчукпай эле койчу, турчу нарака деп эле унчукпай кийинип жетелеп кетебиз да. Сенин оюң менен биз эсептешпейбиз, сенин оюңду айтканга акың жок деген сыяктуу эле мамиле кылып коебуз да. Биз билиндирип байкалбаган нерселер да, буларчы байкалбаган майда нерселерден чогулат да. Анан ал бала кантип сүйлөсүн кийин, оюн айтсын, кеңири баарлашпайт бирөө менен. Анан дагы ошол адамдар менен сүйлөшө албагандын дагы бир себеби ошо сезимдерин чыгарбайт. Биз айтып муну кечке көп айтам го, баягы чочуп алба деп эле баса беребиз, баягы терс сезимдердин баары ичине чогулуп калган, таарынычтар чогулуп калган, ата энем мени эч качан түшүнбөйт деген ой менен чоңоюп калат дагы. Ал бала эч качан көпчүлүктүн арасында сүйлөбөйт, сүйлөй албайт. Тезирээк кетип калат, качат, көпчүлүктөн качат. Үй бүлөдөгү проблемалар дагы аялы менен же күйөөсү менен отуруп сүйлөшө албайт да. Себеби алардын ичине толуп калган терс сезимдер, жагымсыз нерселер толуп калган. Ашыкча эле бир эле кирсе, жагымсыз нерсе кетсе, ал жарылып кетерин түшүнөт да. Жарылып кетет. Же ыйлагысы келип ыйлайт, бирөө элдин көзүнчө ыйласа, мен алар алсыз көрүнүп калам, жаман көрүнүп калам, мени жаман көрүп калышат деген ойлор менен чыгара албайсак да, ошо менен аябай кыйналып жүрө беришет да.
бүт биз балдарга көп тыюу салгандыктан, тоготпогондуктан, ишенбейбиз сен кичинекейсиң деп көзү жалтылдап эле ойноп эле ишер оорубай эле басып жүргөн болсо эле болду. Бизге ошондой керек да. А так баланын ою, эмоциясы кызыктырбайт биздичи. Бала эмнеге кызыгып атат, аракеттерди, кандай аракеттерди кылат. Бир аракеттерди кылат да, бала кичинекейинде биз камыр кылайлы десек, тамак кылышайын, бир нерселер аралаштырайын десек, турчу наракка мен пытырабай оролошпой кирчи деп, бала жардамдашайын деп кызыккан аракеттерибиз жок кылып алабыз да. Кийин чоңойгондо иш кылдыра албай кыйналабыз да. Ушуну кылдыра албай. Ой, өтө туура айттыңыз. Азыр чындыгында биз өзүбүз эле мындайча айтканда балдардын самооценкасын түшүрүп алат экенбиз да, э? Бала кичинекейинде бриллиант болуп атса, ошол бриллиантты биз баткак эле ылайга Кичинекей айландырып салат балдарды экенбиз. көрсөңөр, кызыңан деле сурап көрсөң, сен өзүңдүн каерин жакшы көрөсүң деп сурасаң, баардыгын жакшы көрүшөт. Өздөрүн ушунчалык жакшы көрүшөт. Самооценкасы бийик, өзүнүн баалуулугун, маанилүүлүгүн билет, мени баары жакшы көрөт деп ишенет, эже мен кызымдан, кичинекей кызымдан сурасам, анын жообуна аябай таң калдым дейт да. Мен чыканагымды жакшы көрөм деп айтат дейт да. Сен эмнеге чыканагымды жакшы көрөсүң десем дейт. Ушул чыканагым менин колумду ийгенге жардам берип атпайбы? Мен чыканагым болсо колум ийилмек эмес да, мен ушул чыканагымды, тиземди жакшы көрөм. Булар менин буту колумду ийилгенге жардам берип атат деп айтты деп. Баягы чоң адамдын оюна нерсени айтты деп атат да. Ошолорду сүйлөткөнгө да биз мүмкүнчүлүк бербейбиз да. Телефон, тамак кылабыз, тиричилик, балдарыбыз айса деле көңүл бөлбөй коебуз да. Балдар сүйлөп, балдардын ушу психологиясы, ички дүйнөсүн мен түшүнүп билип алып калган үчүн ушунчалык баягы билем да, апасы көргөн баланы дароо көрөсүң да. Бала жүрөгүң ачышат да, жүрөгүң ачышат. Балдарды түшүнүшүбүз керек да. Балдар деле бир өзүнчө аалам, өзүнүн дүйнөсү бар. Балалык дүйнөсүнө биз түшүп кирип чыгышыбыз керек. Мен айтам го, баягы бир күндө балага баягы 20 мүнөттө, 15 мүнөттө убакыт бөлүшүбүз керек да. Ал убакыт бөлүп аткан, баягы карап аткан, чогуу тамак ичкен, чогуу бир үйдө жүргөн өтпөйт да. Бул бир баланы менен 20 мүнөттүк убакытка ал нерселер кирбеш керек. Ошол болгон 20 мүнөттүк убакыт жок болсо, хотя 10 мүнөт деле болот да. Жок дегенде 5 мүнөт айла кеткен. Ошол балаңыз менен ойноп, сиз ошол балаңыздын балалык дүйнөсүнө киришиңиз керек да, ошол минуттардачы. Баланын бала ойнойт. Бала кичинекей бала кантип ойнойт? Үйлөрдү ооба. Сен ат бол десе ат болуп бересиң, үйлөрдү куруш болуп кетишиң керек да. Ошол моментте баланын балалыгын түшүнөбүз да биз ошондочу. Баланын жан дүйнөсүн, баланын жан дүйнөсү ушунчалык таза, бизди ушунчалык чын жүрөгүнөн жакшы көрөт. Бизди апаларды өтө каты жакшы көрөт. Биз үчүн баардыгына даяр да бул балдарчы. Биз ошол балдардын дүйнөсүнүн тазалыгына, бизди чын жүрөгүнөн сүйүп, бизге ишенгендигинен колдонуп пайдаланабыз да, өзүбүздүн пайдабызга, туура эмес жактарга пайдаланабыз. Тынч мен өзүбүздүн тынчтыгыбызды, балабыздын өсүп өнүгүшүнө көп мындай тоскоолдор кылабыз. Кечээ эле бир суроо келди да, ошону айтып кетейинчи. Мындай: мен иштебей эле отурам, мен үйдө акчам жок, балдар менен күйөөсү жакшы акча таап келбейт, балдарды кантип өнүктүрмөк элем, мен иштегим келет деген сыяктуучу. Бул шылтоо эмес да. Балдарды өнүктүргөнгө баламга акча жок деген бул шылтоо эмес. Мен иштебей үйдө отурам дегенчи. Азыр канчалык мен кайсынын баласын көрүп аябай таң калдым да, аларда баардыгы бар. Баклажкалардын баягы капкагын чогултуп дөңгөлөк жасаптыр. Кагаздарды, блокноттордон эле картондорду чогултуп эле, мындай картондорду чогултуп машина кылып туруп, баягы зымдарды чогултуп карап, машинасы жүрөт да, кадимкидей жүрөт да, баллондор баягы кайыктар жасаптыр, моторлор менен кадимкидей ошо мусорлордон жолдон эле таап биз караба деп мындай жок деп айтпашыбыз керек да. Кагаздан самолет жасагыла, гүлдөрдү жасагыла. Азыр жок деген заманда дагы үйлөр, мен такыр жок деген үйлөрүнө барып көрөсүң го, баардыгы бар да, просто колдонбойт да ал нерсени. Кымбат оюнчук менен баланы өнүктүрөбүз десеңер жаңылышасыңар да. Кол көздөрдүн билген эшикте телефонуңуз бар, мага кат жазып атасызбы? Значит, сизде мүмкүнчүлүк бар да, сизде интернет бар. Ошо интернеттен көрүп
эшиктеги чөптөрдүн, гүлдөрдүн аттарын өзүбүз жаттап алып түшүндүрүп, бул гүл Байчечекей бул эрте жазда чыгат деп Байчечекейдин тарыхын, ошол өрүктөр гүлдөп атат, асман, канаттуулар жөнүндө айтып бергенде эле баланы өнүктүрүү да, ал үчүн акчанын кереги жок да, мисалы. Мен жок деле бул шылтоо да. Адамдарга бул шылтоо эле аябай керек да. Анан дагы биз дайыма ой, чоң атасы мынтип сүйлөп койду, күйөөм мынтип сүйлөп койду, ушулар жаман тарбиялап койду деп, аларга деле төңкөп салабыз да, балабыздын бир жаман характерин көрсөткөн болсокчу. Бул өз күнөөнү албаш керек, шылтоо табыш керек, биз өзүбүздү жеңилдеп сезебиз да. Биз өзүбүздү аябай кыйналабыз да. Ошон үчүн биз болсо күнөөлөбөй башка жака таң карганга аракет кылабыз да. Мен жаман апа болуп атам, жакшы апа болгум келет деп жазгандарды сыйлайм, албетте жакшы апа болууга аракет кылып атышат да. Анан мурунку жашоодо бизди уруп эле чоңойтконго, бизди жок азыркылар деле эмнеге именно ушу тарбияны окушум керек дегендерге айтат элем. Бул илгерки заман башка өтүп кеткен. Азыр анда илгеркидей эле сиз эмне үчүн светти колдонуп атасыз? Ошо илгеркидей эле шам менен отура бербейсизби? Эмнеге токтун кереги жок, свет өчүрүп эле эмнеге колдонбошубуз керек? Жылдан жылга заман өнүгүп атат, адамдардын аң сезими өнүгүп атат да. Ошолорду мойнубузга алыш керек дейм. Илгеркилер ушунча эле тарбиялаган деп балдарыбызды жапай кылып алганда болбойт да. Балдардын тарбиясына аябай жакшы көңүл бөлсөңүздөр, сиздер ошо Кыргызстаныбызга чоң салым кошуп аткандай боласыздар. Кантип мен салымымды кошом өлкөгө деп кыжаат болуп отура бербей, мен үйдө эле иштекем жок деп отура бербей, балаңызга жакшы тарбия берсеңиз, балаңыздын кругозорун өстүрүп, ушул ар бир машинанын аттарын, канаттуулардын аттарын эшитип турган, көзүбүз көрүп аткан нерселердин баардыгын аттары менен атай ала турган болсо, сиз ошо балаңызга кругозорун бийик кылып атасыз, жакшы нерселерди үйрөтүп атасыз. Сиз ошо Кыргызстанга салымыңызды кошуп атасыз. Ошол бала эртең элге салым кошкон бир акылдуу бала чыккан болсо, сиздин эмгегиңиз да бул текке кетпеген болот да. Ошону кыла бериңиз, шолор табыла берет да. Рахмат, Жан эже. Өтө сонун түшүндүрүп бердиңиз, машаллах. Балага кандай мотивация беришти, деги эле убактысын, күнүн кандай пайдалуу өткөрүштү, мына ушундай жааттан биз пайдалансак болот экен да. Жөн эле биз телефон менен эле убактысын коротпостон, мүмкүн болушунча ушундай пайдалуу нерселер менен. Анан ушул эки нерсеге түшүндүм. Эң башкы нерсе биз баланы ашыкча чектебешибиз керек экен, жана баланы ашыкча эркелетпешибиз керек экен, ашыкча мындайча айтканда эркелетүү эмес, жанагы баловать этпешибиз керек экен. Ооба, жок мындай да. Эркелетиш керек, сөзсүз жакшы сөз айтышыбыз керек, бирок баандай гиперопека деп коет, кордук да. Баланын колунан келип турган ишин биз кылып койбошубуз керек, бала өзү кылыш керек. Бала биз чала жууп койбосуң, алып кел биракка өзүм жууйм дейбиз да. Бала чала жууса чала жуусун, биринчиден чала жууп ошентип өзү үйрөнөт да. Ошондой аракеттерине биз тоскоолдук кылбашыбыз керек да. Боомду өзүм байлайм дейт да, бала деле кызыгып атат. Сен секин байлайсың, булжырап 1 саат байлашсын, мен сени карап отурамбы? Алып кел биракка деп дагы өзүбүз байлап коебуз да. Ошону боомду байлай бер, бетиңди жууп кел. Чала жууп койгон жерин анча мынча балага билин. Ой, сонун жуупсуң го бетиңди деп коебуз. Анан чала болгон жерлерин балага билгизбей туруп, мынтип арчып койсок болот да. Эми эле чала мен жууп берем дей берген болсок, бул ошол өтө ашыкча, туура эмес камкордуктар да. Анан эркелеткен жакшы сөздөрдү айтып эркелеткенде, балада жок нерсени айтып эркелетпешибиз керек да. Балада бар нерсени айтып эркелетишибиз керек. Ошол жерден биз ката кетиребиз да. Балада жок нерселерди айтып эле өтө эле балабызды укмуш бир асмандагы жылдыз кылып, сен башкачасың, өзгөчөсүң деп айта берген болсок, бала мектепке барат, өзгөчө башкача эмес экенин көрөт, кадимкидей эле балдардай экенин көрөт. Анан кийин апам мени алдайт экен го, мен эч кандай деле өзгөчөлүгүм жок экен го деген сыяктуу мындай жагымсыз сезимдер пайда болот да балада. Ошон үчүн баланын бар нерсесин, кылган нерсесин гана аракет кылышыбыз керек да. 13-14 жаштагы балдарга кете албадыкпы дейт. Балдарга эч качан тарбия кеч болбойт да. Апалар дайыма эле ушул 5 жаштагы апалар дагы мен кеч калбадымбы тарбияга деп айтышат да. 14-13 жашта эң сонун мүмкүнчүлүк сиздергечи. Эң сонун мүмкүнчүлүк себеби өткөн куракта балдардын мээ клеткалары бүт жаңыланат да. Мээ клеткалары бүт организмде жаңы клеткалар бардыгы өзгөрүү пайда болот. Ушул өткөн куракта эң сонун мезгил баланы оңдоп кетүү жолдор. Жаман тарбия берип алдым, мен балам сөз укпайт деп аткан балдарды именно ушул эме да
мезгилде оңдоп кетсе болот да, өткөрүп урактачы. Кайгырбаңыздар, ооба кеч болбойт. Адамды оңдоп атпайбы? Адам оңоюп калган адамдар деле оңолуп атпайбы? Мен кеч калып калдым деп сиз кайгырып отура берген болсоңуз, туура эмес да. Сиз катаңызды билдиңизби? Туура эмес тарбия берип коюпмун деп билгенден кийин, билген жакшы да. Эгер биз математикадан деле туура эмес катабызды чыгарганыбызды, туура эмес чыгарып калганыбызды билсек, оңдойбуз да. Катабызды билбей бүттүк деп тетрадты жаап коебуз да. Мен чыгардым депчи. Ошо монча кетет да, нарактан эки алып калышыбыз мүмкүн да. Биз катабызды билип калган болсок, оңдойбуз да. Ошо сыңарындай эле тарбияда дагы эгер биз катабызды билген болсок, ошону оңдоо жолуна түшпөйбүз да. Бул өтө жакшы нерсе. Мен ката кылыпмын деп кайгырып отура берген болбойт да. Сиз катаңызды таптыңызбы, сүйүнүшүш керек ушуну депчи. Бул жакшы нерсе, апалар. Эч кайгырбаңыздар. Балам ыйлаганда дейт. Балама бир жашта кээде ыйлаганда жиним келип кетет, чабып ийгим келет, кантип сабырдуу болом дейт. Балаңыз ыйлаганда, мисалы үчүнчү, балдар жөндөн ыйлабайт да. Өзү негизичи бала сөзсүз түрдө бир себеп менен ыйлайт. Өтө катуу сүйүнүп кетсе да ыйлайт, өтө катуу кайгырып кетсе да ыйлайт. Балдарчы айта албайт да, сүйлөй албайт бир жаштагычы. Мен ушул кыжаалат кылып атат, мен бир жерим ооруп атат же бир нерсе болуп атат деп айта албайт. Биз чоң адамдар деле айта албай атпайбызбы, оюбузду билдире албай атпайбызбы? Эгер балаңыз ыйлаганда сиз жиниңиз келип сабырыңыз кетип аткан болсо, анда проблема сизде, балада эмес. Бала ыйлайт. Ыйлаганга мүмкүнчүлүк бериңиздер. Бала сүйлөй албайт. Ошо сүйлөгөндүн ордуна өзүнүн эмоцияларын ый менен айтат. Бир нерсе жакпаганын же өтө жактырганын ый менен айтат да. Бул баланын ыйы, баланын терс сезимдери, баланын денесинен келип аткан маалыматтарда деп билсек болот да. Бала өзүнөн маалымат берип атат. Бизге сүйлөй албайт да. Кичинекей бала. Бир жерим ооруп атат же бир нерсе мага жакпай атат деген маалымат келип атат. Эгер биз ыйын токтоткон болсок, сиз баланын денесинен маалымат ала албай каласыз. Кабар ала албай каласыз. Не болуп атат? Оорубаса деле унчук болуп отура берген болсо, сиз бул нерсе жаман да. Эгер ошо балаңыз сиздин келтирип аткан болсо, проблема сизде. Сиз өзүңүздү тарбиялашыңыз керек. Өзүңүздү. Бизде азыр эме марафон башталып атат. 1-майга койгонбуз. Венера экөөбүз 20 сабак болот да. Телеграмдан өтүлөт. Баасы 700 сомдон. Өзүңүздөрдү тарбиялайсыздар да. Мен көбүнчө энелерге айтам да, өзүңүздөрдү тарбиялап туруп келиңиздер. Өзүңүздөрдүн баягы баланын ыйын жактырбай атам, мен ууруп алам деп сабырым жок дегендердин бардыгы энелер өздөрүнүн жан дүйнөсү иреттүү эмес да. Жан дүйнөсү иреттүү эмес. Анан ошо жан эмес, ою бир жерде эмес. Апалар бала тарбиясына окуган келгенде дагы ал сабактар сиңире албайт да. Түшүнбөйт да көп. Биринчи сиз өзүңүздөрдү, жан дүйнөңүздү иреттеп, өзүңүздөрдү түшүнүп, өзүңүздөрдүн баалуулуктарыңызды, өзүңүздүн маанилүү экениңизди түшүнүп туруп анан кийин келиңиздер бала тарбиясына. Анан аябай сонун болот. Бала тарбиясы бул өтө баягы жыйынтыгы дароо билинбеген нерсе да. Тарбиялай бересиң, анын жыйынтыгын бала чоңоюп кеткенден кийин гана билесиң да. Бизде да баягы көбүнчө сабырыбыз тез түгөнөт да, жыйынтыгын көрө албасаң бир нерсенинчи, сабырыбыз тез эле түгөнүп, кайта эле баягы артка кетип кала беребиз да. Ушуйбыз деген. Энелер сабырдуу болуш керек да, биринчичи. Тарбиялоо жөнүндө аябай көп эфирлер бар. Азыр көп жакшы адамдар чыгып атат, айтып атышат, өзүңүздөргө жаккан. Венера Боготаеванын бекер сабактары өтө көп YouTube каналындачы. Азыр аябай көбөйүп, элдер аябай көп көрүп атат да ушунун сабактарынчы. Эме да, мындай кадимкидей адамдар өзүн тарбиялап атышат да. Өзүн тарбиялайбыз да, мындай өздөрүн тарбиялайт да. Билими жок болсо кантип өзүн тарбиялайт дейт да. Билимсиздер деле өзүн тарбиялайт. Илгери билимсиз апалар деле аябай сонун балдарды тарбиялаган да. Бул өзүн тарбиялоо, өзүн тарбиялоо дегенчи. Өзүн тарбиялоо дегенде ар ким ар кандай түшүнүшү мүмкүн да. Баягы жөнү жок нерсеге деле кыжаалат боло бербей, иштеги тарына беребиз, ар кимге отуруп алып тарына беребиз. Бул тарыныч биз өзүбүзгө керек үчүн тарынабыз. Биз өзүбүзгө гана зыян экенин билишибиз керек да. Биз тарынып аткан адамга вообще эчтеке баары бир да. Эч кандай
ал адам мына болгон нерселерди жашоонун билими дагы бар да. Биз дайыма бактылуу болгубуз келет, врач болгубуз келет, врачтык окуйбуз. Психология, психолог десе бизди жакшы ойдо эмес экен да. Кыргызстанда көпчүлүгүчү жөнү келип алып психолог жокпуз да. Биз окудук, мен университетте окугамын, педагогикада окудум, 5 жыл университетте окудум, андан кийин Москвада детский психологияда окудум. Кесип да, бул да кесип да, жөндөн жөнү келип алып адам мен врачмын дей албайт го, мен мугалиммин дей албайт го, диплому жок элечи. Анан ошо ар баягы чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дейт го, ошондой эле мен деле баягы чачымда проблема болсо ошо чачтын атайын эмесине, адисине барам. Мисалы үчүн бөйрөгүм ооруп калса бөйрөктүн адистигине барасың көрүнсө депчи. Сен болсо барып туруп мугалимге барбайсың да, чынбы, же жүрөгүм ооруп деп гинеколог, врачка барбайсың да. Ар бир нерсенин өзүнүн адиси болот да. Ошо сыңарындай эле ошол адис деген өзүңдү өзүң тарбияла дегенде үй бүлөлүк психологдор бар, квантовый психолог, детский психолог, аялдардын психологу, эркектердин психологу, үй бүлөлүк психолог, мындай көп да бул тармактарчы. Нерсени эстеп алган болбойт да. Ар бири ошону окуп, кадимкидей өзүнө кесип кылып билим алганда канчалык мээнети кеткен да ошол нерсегечи. Ошону биз тура психологко кайрылгыда мен псих эмесмин го. Жөн эле туруп алып мен психологмун деп өзүбүзгө өзүбүз бандай кесип кылган эмеспиз да. Мына көп адам башка дүйнөгө түшүп калгандай эле болуп атам да кээде. Ар бир адамдын өзүнүн мындайча айтканда билими бар да, сиз айткандайчы. Ар бир адам кимдир бирөө психолог, кимдир бирөө дизайнер, торт жазат. Диний билбегендиктериңиздерди устазалардан сураңыздар. Жол салганын баары диний алымы эмес. Биз дин жөнүндө билим алуу жолундабыз деген сыяктуучу. Ар бир нерсенин өзүнүн угулуп атасыз. Мага звонок келип калды. Угулуп атат. Мен апам сабакта депчи, сен сүйлөшүп койчу. Чалтат. Анан эмеде ар бир нерсенин өзүнүн эмеси бар да, адистиги бар да. Ошол адистигин эле тандап туура келсеңиздер эле сиздер адашпайсыздар да. Венера Букотаева деп айттым. Венера Букотаева да YouTube каналдан көрсөңүздөр, бекер сабактары аябай көп. Бул аябай көп психологдор бардыгын практикадан өткөзүп, көп билим алган, 20 жылдык билими, тажрыйбасы бар. Сөздөрү аябай ойлуктардан көрөбүз, жакшы сөздөрү, күнүгө ыраазычылык каттар көп келет да. Ошондон эле элден эле билсек болот да. Сакталат, буюрса сактайбыз. Ошо анан сиздин жан дүйнөңүз, өзүңүздү үй бүлөлүк проблема болсо, үй бүлөлүк психологко кайрылыңыз. Балаңызда проблема болбосо, детский психологко кайрылыңыз. Өзүңүз таппай аткан болсоңуз, аялдардын психологдоруна кайрылыңыз. Бул деле жан дүйнөнү дарылашат да буларчы, жан дүйнө. Психотерапевттер, бул психотерапевт да, Венера Бакутаевачы. Психотерапевттер бул биздин жан дүйнөбүздү дарылоо адиси да булчу. Психологдор албетте башка, психотерапевттер да башка да, бул бөлүнүп кетет. Экөөнү адаштырбашыбыз керек да. Үчүн ошол кесиптерди бардыгын баягындай өзүңүздөрчө окуу, анализдеп алсаңыздар, албетте биздин адамдарга ар бир бардыгы эле жага бербейт да. Өзүңүзгө такыр жакпай калган болсо, жакпай калган адистериңиздер болсо, өзүңүзгө жаккан адис издеңиздер. Көп да адистерчи. Туура. Мен буюрса бул жактан жалпы катталуучуларда сунуштайм, чындыгында Рано эженин, Венера эженин совместныйна сонун курс баштапсыздар. Баасы дагы арзанбады экен, 700 сомдон. Буюрса баарыңыздар катталыңыздар. Бул жерде ким көрүп жаткан болсо, чындыгында мен эфирге сиздерди дагы чакырып келем да, Рано эжени, Венера эжени. Демек, бул жаатта мен эң күчтүү тажрыйбасы жогору деңгээлде мыкты кесиптин ээси, мыкты адис катары билем да, Рано эжени дагы, Венера эжени да. Ошондуктан сөзсүздө сунуштайм.
колдон келишинче Кутаеванын курстарына келиңиздер. Ошол биз өзүнүбүздү өстүрүүгө да жардам берет. Ошол марафонубуз 1 майда башталган. Баасы болгону 700 сом. Кыздарга кайрылсаңыздар болот. Номерлерди киргизип койгонбуз. Биздин посттор, анан сторизерден чыгарып турабыз. Биздин мамиле курсунда окугандар булар ошо терапиядан өткөндөй болушат да, кадимкидей психотерапиядан өтүшөт да. Депрессиядан чыкканга жардам берет. Мамиле курсучу аябай мындай да. Маанилүү, терең камтылган оор сабактар, аябай ыйлашат кыздарыбыз. Бир кызыбыз кече жазган экен, Венера аккаунт ачылгандан бери сиз менен жүрөм, бирок эми бир курсуңузга жазылдым. Ушунча убактын текениме өкүнүп атам депчи. Дароо эле жазылбаган экенмин депчи. Окууга келгендердин баары кайгырышат да, эмнеге мурун жазылбадым, отузда окуп эле отура берипмин депчи. Бизде айымдардын баары ушуну окуса деп тилек кылышат, келип алып өздөрү эле окуп бүтпөй, башкалар да окуса депчи. Анан бизде көбүнчө экендигинин белгиси сөзсүз бир туугандар бирин бири алып келишет. Жалаң эле туугандар жеңесин алып келет, апасын алып келет, апасы окуса кызын алып келет. Ушунча эле жалаң туугандыктар эле бирине бири кете берет да, окугандарчы. Анан ыраазычылыкты азыр күлүп каласыз, бизге эмес, баягы мен ушул окууга алып келген эжеме рахмат, мен ушул окууга алып келген достума рахмат деп ошолорго рахматтарды, ыраазычылыктарды алышат. Ар бир кесипке ээ болуш үчүн окуйбуз. Анан бактылуу болгубуз келет дейбиз, бирок бактылуу болуш үчүн эмнелерди кылыш керектигин билбейбиз да. Ошон үчүн бактылуу болуш керек дегенге дагы окуңуздар, аракет кылыңыздар да. Ооба, албетте жакшы апа болууну да мектепте үйрөтпөйт, кантип балдарга тарбия беребиз мектепте үйрөтпөйт. Ошон үчүн биздин кыйналып калабыз да, бизче иш жерде үйрөтпөйт да. Турмушка чыгыш керек баягы элдин стандартынан. Окууну бүттү, турмушка чыгыш керек, чыгабыз, балалуу болуш керек, болду. Анан буларга кантип тарбия беребиз, эптеп чоңое берген да. Азыр эми интернет өнүгүп, адамдардын аң сезими өнүгүп атпайбы, ошон үчүн көп бирок ушул жерден айта кетейин, бирок азыр Европанын тарбиясы бөлөк, ар менталитеттердин тарбиясы бөлөк болуп кетиши мүмкүн. Биз кыргыз, мусулман экенибизди унутпашыбыз керек дагы. Ошого ыңгайлаштырып тарбиялашыбыз керек да. Анан баягы эркиндик бериш керек экен го, эркиндик бериш деп эле Европанын тарбиясын турап эле балдарга эркиндик берип, сиз өзүңүздүн авторитетиңизди жоготуп, баланы авторитет кыла алган болсоңуз, ушул жерден чоң жаңылышасыз да. Балдарыңыз 7-8 сизди так укпай баштайт. Эркиндикти дагы эбичени менен бериш керек, өлчөмү менен бериш керек. Эркиндик биздин карамагыбыздын астында гана берилиш керек, өтө көп. Сиз канчалык китеп окуйсуз, бала тарбиядан видеону угуп атасыз, азыр мени деле уктуңуз, ошол жерден сиз өзүңүзгө ылайыктуусун гана алып колдонуңуз да, өзүңүзгө ылайыктуусун алып колдонушуңуз керек. Ар бир бала үчүн апасы эң сонун психолог да, эң сонун психолог. Ар бир баланын өзүнүн делен билет. Ар бир баланын 5 балаң болсо 5 баланын мүнөзү ар башка болот го. Ошон үчүн китептегидей кылып тарбиялайм, ушу видеодогудай кылып тарбиялайм десеңиз жаңыласыз да. Ошону фильтрлеп өзүңүзгө ылайыктуусун, өзүңүздүн балаңызга ылайыктуусун, өзүңүзгө ылайыктуусун алып туруп ошону колдонуңуздар да. Рахмат, Рана эже. Буюрса эфирди сактайын иншаллах. Бул жакта 1 сааттан кийин өчүп кетиши мүмкүн, ошон үчүн эфирди сактайын. Буюрса иншалла сиз менен дагы маек кылганга аракет кылабыз алдыда, балким дагы мындан да кызыктуу да бир теманы алып калганда. Аллах ыраазы болсун. Жалпыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун иншаллах. Макул, тынч болуңуздар, баарыңыздар менен көрүшкөнчө. Биз сизди жакшы көрөбүз. Жакшы туруңуздар, Макул иншаллах. Ассаламу алейкум.